көз актыга полный ушу алап карайны жетекчилери кол койгон, печатты урган. Сиздин кызыл китебиңиз жеке менчик жериңизге аренда төлөдүп атабы? Ооба. Мен чыгарган буйрукту Жалал Абад облустук прокуратурасына берип, анан бул эже жакшы кылып койгондон кийин бул туура эмес да, ал жактарында карагыла да. Адамгерчилик да болуш керек да. Жарайт. Жерди чийип бергени, проектке кол коюп ушул ишти кыласың деп мага кеңеш берген адамдарды жокко тартып бериңиз, сизден сураныч. Жекишкер Урусбаева Гулжамал болом. Сиздерден мен суранып кеткениме, биз аябай өтө кыйналган мезгилибиз. Жер адизи боюнча өтө каша кылып атат. Бизчи маны каша десек ham болот. Мен ошо боюнча 2 жылдан бери өтө жапа чейин. Кайсы айлыкмыт? Айлыкмыт кайсы? Алабы карайын, Сарпалайдын тургуну болом. Жер адизи боюнча биз өтө кыйналдык. Мына жер адизи боюнча Алишер болсо мени маны каша кылды. 2 жылдан бери мен ушу өзүмүн гана менчик ишканамын, жекишкер болуштум, өзүм баккан адаммын. Ушу бала мени документация менен каша кылып кетти. Айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү кеңештерине кайрылдым, депутаттарга кайрылдым. Мына Садыр Жапаровга кайрылдым. Сулушевга берилген, азыр Шириновада болуп атат катым. Январда келген кат, ушу апрель болуп уктап атам да. Кабар жок менден. Мени неге мыйзамы 4 айдан бери тейленип атканда жооп берсин суранам сизденчи. Анан кийин ушул жерде айыл өкмөттүн адистери турсун. Сүйлөсүн сиздердин алдыңыздар. Захвата земелдерге күчү жетпейт дагы мен өзүм тырмышып, өзүм багып атканга мени баса калабы, ошолор туруп жооп берсин. Маселе ушунча нерселерди талашып атабы? Жок, ошо өзү биле менчик ишканама мусорканага 3,5 метрге өзүм сулуу кылып магазин курсам арендага коюп атпайбы меничи азыр. Неге коюп койду? 2000-жылга кечеги шайланган айылдык жердин депутаты кандай кожайын болуп атат мага? О бышыпка гана ачты, реклама. Биздин айылдан чыкпасын бу, биздин райондон эч нерсе чыкпасын деди. Прокуратурага апарып кызыл китебим бар, көз актым бар, проект бар, али канча каражат кеткизгенмин. Жокко чыгарып атпайбы буларчы? Бу билимсиз адистердин бизге эмне кереги бар? Мына азыр айыл өкмөткө барыңыз, эч нерсени билбейт. Көчөдө жүрген селгосду бүткен мен билемин. Фактически 10 жерде мен көрсөтүп беремин, картаны билбейт. Акчаны алып атат. Ошо мезгилде көз актыга кол койгону, жерди чийип бергени, проектке кол коюп ушул ишти кыласың деп мага кеңеш берген адамдарды жокко тартып бериңиз, сизден сураныч. Онда адисин районда кереги жок. Ар ким келгенде өзү мактап жөнөтүп коюп атат. Жок. Билмей бир текшерүү керек. Маселени сиздин кызыл китебиңиз жеке менчик жериңизге аренда төлөдүп атабы? Ооба, мен уже курулушту бүтүрүп, шипирди жаап кеткен, мен прокуратурага апарып атат. Прокурор мени мыйзамсыз чечип барбай койсом, Жалабатка 3 жолу через милиция алгызды меничи областка. Неге сен баш ийбейсиң, Жалабаттык сотко деле баш ийбеймин дедим. Урулук кылган жеримди көз актым бар дедим. Сотка апарып туруп ошондой решение кылып атпайбы 3,5 метр квадратымы? Кандай укугу бар? Эмне үчүн мага ошондой шылтыңдашат, Міне керек мыйзамсыз курулушту азыр текшерип көрүпчү. Айтышпайт, акча жеп алган. Менен акча алыша албай атат. Канча акча керек? Документим нормально кылып кой берем десем алышпай атат акча менен. Мен сиз түшүндүм, бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Кыска сөз проектти кылдык, бардык жол жобосу менен китепчелерин документальный кылдым да, мындай келип текшерүү болуп, кайра курулушка мешать этпесин деп. Ишкана бүтүп, шипыр жабылгандан кийин мыйзамсыз деп алып прокуратурасына алып келет. Анан прокурор айтат: "Кааласаң, каалабасаң, ошо акционду пулуң колуңа карматып коёмун. Сен азыр сүйлөбөй тургуну. Сен сүйлөбөй тургун" деп. Мен ишканам бүтүп калганда, ала канча сом, канча каражат кетти, муну жерге тийиш, унчукпай кетип калдым, майли чечилет деп. Алишер деген жер адиси ошо каша кылып кеткен да, фамилиясы эсиме чыгып атат, жакшы билет буну. Анан кийин мен повестка келет Жалабаттан, барбаймын. Экинчиси дагы барбаймын, үчүнчүсүндө айыл өкмөтү отурсам участкойлор айтат: "Гүлжамал эже, сизби неге Жалабат областындагы сотко сиз баш ийбей атасыз? Неге сиз барбайсыз?" Мен барбаймын дедим. Мен жерди өзүм барып захваты кылган жерим жок, урулук кылган жок. Документальный иштери мен криминал айыл эмес, мошенничество эмес, мен барбаймын дедим. Десем жок, мен алып барышты сотко. Сотко алып барып туруп, мыйзамсыз деп туруп чыгарып койду 3,5 метрди. Көз актыга полный ушу алап карайны жетекчилери кол койгон, печатты урган. Анан мен ушу көчөдө калдым.
Анан ишкана бүтөт. Бүткөндөн кийин арендага берим келет. Менде кредиттерим бар да майра чүйдө. Десем тек паспорт. Мына ушу 2 жылга кетип атат. Мен ушу кризистеги адаммын да. Келген адамдар киргизбей койду. Оксуз банк келди. Алоя деген келди. Жакшы адамдар келди да. Дагы жанагы баш тарта турган травматология, УЗИ, химиялар келди. Азыр Бахадыр экеге көчүп кетти. Ушуларга баян эжем туура келбейт деп койду. Метр квадраты туура келген нерсени туура келбейт деди. Эми мен ашым бышып калгандан кийин арттагы мусорканы 3,5 метрге унчукпай эле койбойбу? Мен жаңы жер алсам ам айтпайт элем. Андан кийин мен отурдум сыгылдым. Садыр Жапаровго кайрылсам, Зулушевга бериптир. Зулушев Шириновага берген. Мына алиге чейин жооп жок мага мынакей. Мына каттым. Мына ошо мына 30 январь 2003 жыл колума тиген да, мына 2023 мынакей. Ушу апрелге чейин булар мени сүйлөткүзбөй атат, каттын жообу жок. Азыркы көйгөнүм айтканы келсем айтты. Эжени караштырып койгула деди. Мурун иштеп, жанагы өзүнүн жери өзүн караштырып атыптыр. Десе, айыл ана ким эле? Айыл өкмөттү онугу. Үлкен эжеме атыма чыкты. Самат Койчунбаев. Караштырабыз дейт. Самат Койчунбаев өзүн караштырганы менен ошону туура эле болуп атат. Наракта депутаттар Кылыч Атаматов менен Адыл Төрага. Ошо түшүнбейт экен сөзгө. Картага түшүнбейт. Ошо экөөнүн сөзү бир болуп атат. Себеби дегенде мен мыйзамсыз болсом, эмнеге госактып берет, эмнеге проект сырам, эмнеге мага курулуш курду, чынбы? Аша курулушта эмне жүрөт атат, эмне кандай иштеп Курда азыркы күндө кичине эле мынага биринчи этажда отуруп, мынага суу сундук, бу сундук сатып отуруп калдым. Кредитим бар, анан эмне кылайын? Күрүч, бүрүт, май, кантымы коюлуп отуруп калдым, анан эмне кылайын? Чыгым түзүк эле кеткен. Эми эсемде жок да, мен азыр кичине стресске түшүп, өзүм жаман болуп атам да. Өзүм акчам бар болчу, өзүм деген жекишкер болуп иштейм. Балам Раматова өзү жекишкер болуп, мал чарбасы менен да, жерлер менен да иштейбиз да, бир эле ушу менен эмес да. Анан кийин болсо, акыркыда устага пул жетпейт, мен кредит алганмын. Чын да. Азыр ошол жериңизге аренда төлөп атасызбы? Квитанцияны көтөрө келбейби? Аренда төлөшүндү колума карматып койгон. Ошону айыл өкмөт түшүндүрүп берип койсунчу азыр менде. Сиз кабыл болбоңуз, айыл өкмөт билбейт экен. Мына ошо китепти Бекжан деген апышык алып Кадастр барбы, кадастр? Эже деди, мына коридордогу окуган айнесиңиз не кылып атат деди. Сиздер текшердиңиздерби бул боюнча? Жок, сиздер каттоосу боюнча карабайсыңарбы? Катталган жеке менчик. Кызыл линияда эмес. Саламатсыздар, урматтуу жыйын катышуучулары, Алапка айыл өкмөт башчысы Койчунбаев Самат. Бул Гүлжамал эже деген жаран бизге келип кайрылып, акционун негизинде 3,5 квадрат метр жерди акционун негизинде өткөрүп бергенбиз. Анан кызыл китеп жасалган. Кызыл китеп жасалгандан кийин жергиликтүү кеңештин депутаттары мен чыгарган буйрукту Жалал Абад облустук прокуратурасына берип, анан Жалал Абад облустук прокуратура мени чакырып, ошол жерде кайра кызыл китепти сот аркылуу жокко чыгарып беришти. 3,5 квадрат метр жери чындап айтканда арты мусор болуп жатчу эле. Бул эжеден башка эч ким ал жерди ала албайт. Акционго болгону биздин ката газетага бериш керек экен. Биз акционду порталга берип, портал аркылуу өткөргөндөн кийин биз газетага беришти. Жок, азыр кызыл сызыкта эмеспи эженин жери? Эженин жери кызыл сызыкта эмес. Кызыл сызыкта эмес болсо мыйзамдаштырып бергиле да. Мыйзамдаштырып келишим негизинде 3,5 квадрат метри аренда. Жок, баягы 571-токтомдун негизинде көз карандысы баалоочуга баалатып туруп, выкуп кылып алсын да, жеке менчикке бекитип бергиле да. Курулуш куруп, мусорду өздөштүрүп койгондон кийин анан ага ээ чыккан деле туура эмес да. Аны эженин эмгегин да баалагыла да. Мыйзамдар бар да. Ошонун 571-токтомдун негизинде 3,5 квадрат метрди баалаткыла дагы эжеге бергиле да. Эже акчасын төлөп алсын андан. Мыйзам боюнча. Азыр жергиликтүү кеңештин депутаттары жерлер жанагындай
собственностька берилбесин, арендага берилсин деп токтом чыгарып коюшкан да. Жок, эми убагында ошол мусор болуп жаткан жерди тазалап, курулуш кур деп, анан бул эже жакшы кылып койгондон кийин бул туура эмес да. Ал жактарында карагыла да. Адамгерчилик да болуш керек да. Жарайт.